Бир жуманын аралыгында Нарын облусунда жазгы талаачылык иштери башталат. Быйылкы жылы облус боюнча 35 000 гектардан ашык аянт айдоо белгиленген. Алардын 19 000 гектарына арпа, 6 000 гектарына буудай, калганына картошка менен тоют чөптөрү айдалат. Мындан сырткары бул жылы жаңылык катары сафлор өсүмдүгүн айдоо каралууда. Сафлор айдайлы быйыл ушу жаңылык катары кирип атабыз, ушу 400 гектарга чейин. Андан тышкары жүгөрүнү көбөйтөлүп атабыз, ушу бир 50 гектарга чейин быйыл мындай көбөйтүп, анан аны тоют катары пайдалануу боюнча дагы, данын алуу боюнча да ушу азыр уктуңуздар Кочкор районунда дан менен бышыр алуу боюнча дагы аракеттерди көрүлүп атабыз. Бул үчүн учурда жер аянттарын сугаруу үчүн ички жана ири каналдарды тазалоо иштери жүргүзүлө баштады. Жалпы облус аймагында 3814 чакырым суга суу каналдары бар болсо, алардын 30% тазалоо иретке келтирүүгө муктаж. Ошону менен катары эле айрым райондордо сугат иштери башталган. Мындай жаанчыл болгондугуна байланыштуу бир аз токтоп турат. Техникалар жеткирилген, аба ырайы шарт түзүлөрү менен жер жумуштары жана бетон жумуштары башталат. Биз техникаларыбызды мына Кочкор районуна алып барганбыз. Анан ушул тоңго байланыштуу азыр токтоп турат. Мүмкүн ушу биринчи күндөн баштап каналдарды тазалоо иштери жүргүзүлөт. Ошону менен катар дыйкандарды сапаттуу дан эгиндердин үрөнү менен камсыздоо аракеттери дагы көрүлүп жатат. Алсак 6100 тоннадан ашык үрөн керектеле турган болсо, учурда алардын кору 88% гана түзүүдө. Мындан улам коңшу Казакстан, Россия мамлекеттеринен сапаттуу тектүү үрөндөр алынып келүүнүдө. Россиядан, анан Казакстандан жогорку сорттогу жакшы үрөндөр алынып келинип атат. Бүгүнкү күндө биздин обласка жалпысы 580 тоннанын айланасында тектүү жакшы үрөндөр алынып келинип, учурда жанагы Айылбанк аркылуу тиешелүү документтерин топтоп алып атышат дыйкандарыбыз. Жаздын бир күнү жылга тете-темекчи айдап себүүдө сапаттуу техникалардын күчү маанилүү. Андыктан учурда облустагы 1,5 миңден ашык техникаларды оңдоп түзөө иштери тынымсыз жүргөнү бак. Бирок учурдагы кымбатчылык механизаторлордун дагы иштерин кыйындатууда. Запчасть дагы азыр ушу кымбат болуп, ремонттогонго жакшы сапаттуу ремонттор жакшы боло албай атат да. Себеп алайын десе запчасть кымбат, механизаторлор кыйналып атат да азыр ушу тапта. Эми колдон келишинче бул айдоо себүүдөн проблема болбойт биздин областта. Жылы эле айдап, жылы эле себип жүрөбүз. Бираздан кийин эле жайып өтүп болуш керек мына. Ошон үчүн сиздер Алдыда келе жаткан жазгы талаачылык иштерин уюшкандыкта өз мөөнөтүнүн кечиктирилбей жүргүзүүгө карата Айыл чарба штабында тийиштүү тармак өкүлдөрүнө тапшырмалар берилип, жыйынтыкталды. Гүлера Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын шаары, өлкөдөмө.